Яндекс таксинин айдоочулары 2-декабрда компаниянын Бишкектеги кеңсесинин алдынан митингге чыгышты. Алардын айтымында айдоочулар тапкан акчанын 21%-ын компания өзүнө алат жана бул комиссия коңшу Казакстандагыдан 3 эсеге көп. Алар ошондой эле кардарларга берилген жеңилдиктер да айдоочулардын эсебинен алынаарын, бирок компания ал чыгымдарды төлөй бербей турганын белгилешти. Буга чейин УКМК өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөөдөн качуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Яндекс таксинин кеңсесинде тинтүү жүргүзгөн. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Яндекс Такси Корп ЖЧКсы менен анын өнөктөштөрү айдоочулар үчүн пайыздык ченди негизсиз жогорулаткан. А монополияга каршы күрөшүү кызматы бир канча жолу ал ченди төмөндөтүүнү талап кылган. Башында абдан аз комиссия менен рынокко кирген. Азыр баасын улам көтөрүп отуруп, мына ушул күндөрү таксопаркты кошкондо 21%га чейин жетти. Миңдеген биздин такси айдоочулардын эмгеги булар көбүнчө эле ошо Яндекс Таксиге иштеп берип атышат. Өз кезегинде компания Яндекс Такси Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык иштеп, бардык салыктарды төлөп жатканын, сервистеги комиссия 2023 жылдын февралынан бери өзгөрбөгөнүн билдирген. Компаниянын маалыматына ылайык, Кыргызстанда комиссиянын өлчөмү салыктарды кошуп эсептегенде 10%дан 17%га чейин. ЖМКлар Улуттук банкка жана Улуттук статистикалык комитетке шилтеме кылып жарыялаган маалыматка ылайык, 2024 жылдын 9 айында Кыргызстанда таксилер дээрлик 34 миллион жүргүчүнү тейлеген. Бул аралыкта жарандар накталай эмес төлөм аркылуу эле таксиге 3 миллиард сомдон ашык каражат коротушкан.